Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Мына дүйнөдөгү эпидемияга байланыштуу, анын ичинде Кыргызстанда дагы азыр убактылуу карантин киргизилген, чектөө болуп турат. Ушул учурда медиктердин айткан сунуштарыны эске алып, ошол өзүбүздү жана үй бүлөбүздү, айлана чөйрө элибизди сакташ үчүн ар бирибиз ойлонуп иш кылалы деп мен сиздерге кайрылам. Ошону менен биргеликте ушул күндөрү азыр мына президентибиз, өкмөт, областагы, райондогу бийлик органдары, айыл өкмөттөрү ушу элдин муктаждыктарын чечүү үчүн колдон келген аракеттерин жасап атат. Аларга дагы аны менен бирге дарыгерлер күнү түнү элдин саламаттыгын сактоо үчүн, андан кийин мына милиция орган адамдары, таможнянын адамдары, бардыгы чек арачылар ушу элдин амандыгын, ден соолугун сакташ үчүн күрөшүп атат. Ошол үчүн жалпы элдин атынан, мугалимдердин атынан ошол элдин саламаттыгы үчүн, коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө күн түн иштеп аткандарга ыраазычылык билдирем. Кудай колдосун сиздерди. Ал эми биз үйдө отурган ата-энелер болсо өздөрүнүн балдарыны ушул каникул ичинде убакытты бекер кетирбесин, анан тартипти, чектөөнү бузбастыгы үчүн балдар менен үйдө убакытты туура пайдаланып, алардын билим, тарбиясы, таалими жөнүндө кам көрөлү деп чакырып кетмекчимин. Ал үчүн мына балдар менен чогуу биздеги Манас китебини, тондоруну окуп талкуулап чыкса эң сонун азыр мүмкүнчүлүк болуп турат. Андан тышкары мына Айтматовдун 10 томдугунун эң сонун чыгармалары мына бул жерде берилген. Бул дагы бизге жакшы бир жардам берет. Андан тышкары балдардын мына энциклопедиясыны балдар үчүн азыр окуп, чогуу талкуулап иштеп, дагы бир сонун китептер бар, мына Улуу Мурас деген китеп. Андан тышкары ой гүлдөрү жана башка азыр күндө көптөгөн жакшы китептер чыгып жатат. Мына ушуларды балдар менен окуп, бир убакытты өткөрсөк жакшы болот. Балдар дагы кыйналып, сыгылып, психикалык татаал абалга түшпөйт деп ойлоймун. Аны менен биргеликте мындан тышкары өзүңүздөр турмуштук тажрыйбадан пайдаланып, балдар менен мына адамгерчилик, мекенчилдик, иман, инсап, мээримдүүлүк, кайрымдуулук, муктаж болгондорго кол сунуу, жаны жаныбарларды, табигатты сактоо жөнүндө, колу коңшу, тууган урук менен ынтымактуу мамиледе болуу жөнүндө жана башка көптөгөн жакшы бир темаларды дасторкон четиндеги университетте бир учурда биз эне мектебиде өткөн аңгеме сабактарды өткөзүп турсаңыздар эң жакшы пайдалуу болуп, балдарыбыздын жан дүйнөсү, алардын акыл эси, интеллекти бир топ кеңейип жакшы болот дейм. Андан тышкары мына азыр билим берүү министрибиз Каныбек Исаков эң жакшы кайрылуу менен чыкты. Ошону колдоп, мугалимдер, ата-энелер 8 апрелден баштап боло турган онлайн сабактарды жакшы пайдалануу үчүн телевизордон илим, билим, Билим ТВ, Ай билим жана башка берүүлөрдү, Zoom, WhatsApp'тан болуучу сабактарды балдар туура кабыл алып, 4-чейректеги окуу процессин улантууга дагы жардам берсек. Сиздердин бардыгыңыздарга тынчтык, аманчылык каалаймын. Ооруп калгандарга Кудай шифа берсин, элибиз эсен аман жакшылыкка чыгып кетсин деп тилеймин. Рахмат.